Assalamu alaikum урматтуу. Менин ата-энем программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Жалал Абадга жакын жерде жайгашкан Өзгөн районуна караштуу Шоро Башат деген айылда турам. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр караңгы учуру, мен ушул убакка чакырышкан өздөрү. Азыр могул мен маңдайымда турган ушул аварийкасын жагып турган машинанын ээси бүгүнкү куттукталуучу атабыз 65 жашка чыгып атат. Бул машинаны азыр 65 жаш курагыңыз кут болсун деген максатта балдар, кыздары белек катары тартып алышат. Келе бериңиз кана. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзгөчө тартым, өзгөчө чыгарылыш. Өзү бир аз жарыгыраакта тартсам болмок, бирок тууган уруктун баары чогулуп ушул убакытка келет дешкенден ошого мен ушундай бир учурга сиздерди күбө кылып атам. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Hyundai деген атама белек деген жазуусу менен, мынакей атама белек деген жазуусу менен, урматтуу көрүүчүлөр, 65 жаш курагыңыз кут болсун деген максат менен тапшырып жаткан чагы. Азыр саналуу секундтарда биз мына ушул иш-чарага толук кандуу күбө болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта болсо мынакей жакшынакай болуп кас катар тизилип бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары турат. Жакшысыздарбы? Дей соолуктарыңыздар жакшыбы? Аман эсен отурасыздарбы? 65 жаш курактагы бүгүнкү сүйүнтүлүүчү абабыз мына ушул окшойт, а? Кандайсыз аба, жакшысызбы? Дей соолуктарыңыз жакшыбы? Аты жөнүм Мырза Казимкулов. Менин ата-энем программасы Москвада кызыңыз бар беле? 4-кыз болом деген. Андан башка да кыздарыңыз бар, анан бир гана жалгыз инибиз бар деген максатта мына ушул иш-чараны уюштуруп, менин дагы ата-энем ушул менин ата-энем программасына татыктуу деп, эсте калсын, эстелик болсун деп мени жөнөтүштү да. Бирок күн бир аз кечирээк болуп калды, тууган урук ушул убакка чогулат дешкенден мен ушул учурду тандап алууга аргасыз болуп калдык. Кандай отурасыз ага? 65 жашка окшошпойсузго, бир 40-тын тегерегиндеги жигиттей элесиз. Эч ким ойлобойт, а? Ол машинаны мисалы мына сизге мына ушул уул кыздарыңыз биригип, мына өзгөчө мына ушул жалгыз уулум деп, жалгыз эмес, бул эч качан жалгыз деп айтпаш керек, а? Тапшырып мына ушул ак тулпарыбыз кут болсун деген максатта. Тапшырып жатат мынакей. Мына карасаңыз, ооба да. Бияка машина жака турсаңыздар, машина жака, машинаны фонда тартайын, а? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Болду, бери карап тура бериңиз эми. Келиңиз, бери келсеңиз. Siz gelсеңиз, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, атага белек кылуу бир өзүнчө бир керемет болсо керек, а? Атага мисалы жакшы сөз тагын белек кылуу өтө керемет болсо керек. Мына ушул автоунаанын белек кылуу идеясы кимден чыкты? Анан качандан баштап ойлонуп баштадыңыз? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул атабызга белек кылуу бул көптөн бери күткөн ниетибиз болчу. Ушу атайын ниет кылып, Кудайдан сурандык, Кудайым орундатты. Бул сиздин белегиңиз? Бул биздин белек, Кудай кааласа. Сиздердин же бир туугандардын кошулган жеке өзүнүн кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай. Атыңыз ким сиздин? Бексултан Мырза мынакей өзүнүн атасына мындай жакшынакай мынакей онаны өзү жеке демилгелеп белек кылган учуру. Ата деген сиз үчүн ким? Дөлөт. Ата деген. Дөлөт Чөнтүш. Ата деген мен үчүн бул дүйнөдө эң биринчи адам, Аллахтан кийинки. Орду толгуз. Мен эң кандай десем, атам, эң жакын досум, эң ишеничтүү сырдашым. Эң эме да, жакын адам. Баа жеткис бул дүйнөдө. Жөлөгүңүз, тоңуңуз, аскам, зоом десең дагы аздык кылат деңиз, а? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, күлүштү берсеңиз, мынакей. Мынакей баа, мынакей атабыздын колуна мына коробкасы менен берели мына. Караңыз. Ата өзүңүздү кантип, кандай таасирленип атасыз мына ушул учурда? Рахмат, ушул балдар ушунча тарбияланган мен да ыраазымын. Кудай шүкүргө жеткерген. Толкундануунун көз жашы, урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиздер эми жарыгыраакка келели бул жака. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей машинаңыз ак жолтой болсун, аба.
Rahmat. Sizler daярданып турыңуздар. Абабызды бир өзүнүн баласы, канжанынан жаралган баласы рулга отургузуп койсун, а? Ана келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ак жолтой машина болсун. Өзүңүз рулга отуруңуз, мына балаңыз эшикти ачып берип атат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мындан өткөн бакыт барбы? Мындан өткөн бактылуу карлык барбы бул дүйнөдө? Браво ата. Rahmat. Şularga şükür razımın. Ооба да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ичинде светти жарыкты жагып коюң, ооба. Мынакей. Кандай экен машина? Буга чейин кандай машина минчүңүз? Buga şeyin Servi 3 yılın gizgen 60 yıldığında. Анда да балдар кыздарыңыз биңизген. Oşa balamı da. Ушу балаңыз биңиз атат кайра кайра. 62 çıkanda da mingizgen. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Şularda okutup demek hanım ben razımın. Муну элестеттиңиз белемби ушул машинаны белек кылат Biz деп? oyladık. Эч ойлогон эмессиз. Bunda oy yok da. Kudayım şu günü getirdi şu balamdan tuttuk. Dağayam kütüyoruz da balamda başka kimimiz var ya. Şu ballar da kereceğiz. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр. Канчанчы жылкы экен бул машина? 17 ekan. 2017-жылкы Hyundai эмне деп аталат бул? Kona. Hyundai Kona деген машинаңыз кут болсун, аба. Rahmat ballar rahmat. Тойлорго барыңыз. Достор менен аштарга барыңыз, а? Her gün nasip olsun. Her gün Ballardan nasip görsün. olsun. Bizge emas, elge olsun. Ellerden bizge de ellerin cuksun. Elde de olur öyle. Рахмат. Kana şu bulama kelime gönlüme teze masada geçsin. Bizi seyirgen ertege de şurada baldardan şu biz bir kanday görsün şu odurun görsün. Şuları kana tileyim. Kızlarıma, baldarıma men razımın. Moskva'daki bir yerdeki bizim tarihimizde ben barın okudum geç önceden. Kudayım şu buna yüzülürken baldarım öyle oldu şundaki meni kaytılar. Şulara men razımın. Kana o min şulardaymış görüşüp baldarımın baksın oldu doğrusu görüyor. Мынакей айтканыңыз келсин, мынакей эми. Кана ооба бир ошол жака бир машинаны бир кымылдатып коюң эми. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай учур, бактылуу көзүрмем. Абабыз 65 жашка чыккан өзүнүн баласынын белегин ушундай толкундоо менен кабылдап машинаны бир аз жылдырып койду. Болду, мынакей. Эшикти ачабыз. Кандай экен машина? Сыйыр күчкө караганда кандай экен айырмасы? Сонун экен. Рахмат. Bunu tutmadı kadar Kuday hamdolsun. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер эми үйгө кирелиби? Үйгө кирели, үйгө бир аз жарыгыраак кылып тарталы. Бир тууган үкам болот дейт мынакей. Келиңиз, машинанын мындай катарына келип турсаңыздар мына. Бир тууганыңызга ушундай бир өзгөчө белек тартуулап атат да баласы. Nasıl akazın 65 yaşına Öyle bakalım. Dukan Bek Sultan Evet. Şumart'tan kadar kakıldı. Ben bizim akla kalır. Atağımız akazı bir şey. Bizim törümüzü köy gol dilerisinden. Sıcak silagan balasına çoğun sonra rahmat. Baldardan o bir hürmet görsün. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Аба, сиздин да балдарыңыз Кудай берсе мына ушундай бир кереметтерди, сизди таң калтырчу бир белектерди берсин, аба, Кудай кааласа. Бул кайтар дүйнө. Агаларын көрүп инилери сөз өтөйт. Бул сабак болот кийинкилерге. Кана жүрүңүздөр эми. Үйгө киргенче жакшынакай кылып туруп программаны улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу мындай кылып туруп көрсөтүп коеюн. Мына Hyundai Kona деген 65 жаш кут болсун Саке деген жакшынакай мондай белектери менен жүлдөрү менен жакшынакай кылып даярдашыптыр мынакей. Мынакей номерлары бардыгы абабызга катталган. Жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей неберелерди көрүп атасыздар мына. Неберлер болсо өзүнчө эле армия экен. Азыр эми абабыздын байбичесине сөз беребиз. Андан кийин кыздарына сөз беребиз. Анан Россиядагы 4-чү кыз болом деген даярданып турат азыр. Эртеден бери ичи бышыпчы. Но ошол эжеге да сөз беребиз. Мынакей кыш очогу тар тур үйүңө бар дегендей мынакей кышында кана отура бериңиздер, кана сиздер отура бериңиздерчи. Байбичеңиз какта жүрөт мына. Байбичеңизге сөз берели эми мына ушул игирге жеткизип аткан ушундай бир керемет карлыкты тартып этип аткан
Аллахтан кийинки адам ошо эжебиз да, эже. Кандайсыз? Жакшысызбы ден-соолуктарыңыз? Бул менин ата-энем программасы. Көрүп турасыздарбы? Тыңдап турасыздарбы ушу программаны? Карабайсызбы? Кыштын ызгаарына карабай, жолдун алыстыгына карабай келип калдык. Мына Нурбай абабыздын 65 жаш курагы. Кандай таасирленип атасыз? Аябай башкача таасирленип атам. Мен Кудайым ушу күнгө жеткиргенине шүгүр. Шунчалыгына балдарыма дагы ыраазымын, туугандарыма дагы бардыгына ыраазымын. Кудайым ушундай каарлыкка жеткирип, ушулар бизди ушунчалык сыйлап аткандарына ыраазымын, балам. Ушулар эми ушу бизге окшоп карысын, бизге окшоп сый урматтарды көрсүн. Булар да балдарынан көрсүн. Эми биз көрсөтө албасак да өзүнүн балдарынан көрсүн. Эне атыңыз ким сиздин? Атым Байша. Байшаны Нурбай абабызды го монтип машина, автоуна белек кылып сүйүнтүп атыптыр. Сизге бир эсте калчу кандай белектер тартууланды ушу күнгө чейин? Мага деле ошо колунан келишинче эстеликтер. Алтын сөйкө, акча кийим, сарпай. Балам ишинен ошо мээримдүү эне деген медаль берди. Мынакей кана ошо медалыңыз мактанып койбойсузбу? Мээримдүү эне деген медалын алып келип бериңиздер. Нурбаева, келиң отуруң, жанынан отуруңузчу. Ушу экөөңүздөр бүгүн көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Канча баланы, канча неберени, канча чеберени тарбиялап жаткан учур? Азыр күндө небере 28 та. 28 саны улана берсин, көбөйө берсин. Дагы бир ай сеу жок болот. Чебере боло элек. Кудайга шүгүр болот деп турабыз. Балдарды айтың, сразу неберелер жакшы көрөт экенсиз да? Балам бир уулум бар, 6 кызым бар. Шулардын өмүрүн тилеп баарын окуттум бирок. Кантип бактыңыз, ушул дерегиңизге жеткиргенге чейин кандай турмушту баштан кечирдиңиздер энем экөөбүз чогуу? Бакканда жакшы эле бактык. Арпа un жедик, мака un жедик. Убактары 94-жылы болду го. Ошо күндө өткөрдүк, кадимгидече эл качарда. Ушунча ийгиликке ушундай жеттик да. Эмне жумуш кылдыңыз мына ушул жаштыгыңызда? Болгон неме шопур болду. Шопур болду. Ошо жашымдан машина минип шопур болуп, башка эмес азырын ушу мен машина достурам ушу. Энем экөөңүздөр канча жыл болду чогуу түтүн булатканыңыздарга? 81-жылдан бери. Аял киши көбүрөөк билет да, бул эркек киши эстей албай калабыз да. Кайсы жылы үйлөнгөнсүз ата, кана айтып бериңчи. 81 угуп калдым. Угуп калдым дейт. Кайсы айда? Апрель. Апрель айында. Мына ушундай ак кудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз мынакей? Мына үйдөн 4 үй ташта. Ушу алыс барбайын эле кошуналарга бара берген экенсиз да ошондо. Бара албадык бир жакачы. Көчөдөн чыга албадык, иши оор да. Ушу 4 жыл пастан алдым. Жакшы. Азыр дагы бир жакшы суроолор тапшырылат мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвадан 4-кыз болом деген эжебиз чыгып отурат. Андан кийин белектерди тапшырууга камданабыз. Бир топ күн мурда, тагыраак урматтуу көрүүчүлөр, бир топ ай мурда менин ата-энем программасына чалып, Москваданмын атайын, ушул Россия жергесинде иштеп жатам деп, бизге ушундай бир кат кабарын билдирген ошо кызыңыз. 4-кызы болом деп. Менин ата-энем ушул программага татыктуу, эң негизги белек. Бир күн келет мына ушул кадрларды, мына ушул атабыз менен энебизди миллион еврого да сатып ала албайбыз. Ошон үчүн ушул программаны мен жөнөтүүнү каалайм деп ниет кылган кызыңыз мынакей. Сүйлөшүп коюңуз. Кандай кызым, жакшыңарбы? Рахмат кызым. Күйөө балаңыз экөө чогуу мени жөнөттү, чынын айтканда. Рахмат, туугандарың келди, туугандарың деп сен неме келсең айтып күлдүрүп атты булар. Мен туугандарым барат деп. Рахмат, белектериң келди балам. Сизди билбей калсын деген да. Мына туугандарың көрүп алдык. Айын журтум келет деди, ошо кача. Туугандарың журналист экен деп коюңуз. Туугандарың мына бар экен, келди, рахмат. Кайын журтуңа рахмат, келип кетти. Кайын журтуң кетип алдаганда бизде. Урматтуу көрүүчүлөр, салкын эжебиз мына ушу кайын журтум келет, туугандар келет деп алдаган экен, бирок атабыз азыр билип мынакей көзүнө жаш болуп турат, сүйүнүчтүн көз жашы. Рахмат балдарым, ден соолугуңар берсин. Сейда балдардан бизди кантип сыйласаң ошондой колдур көргүлө. Ден соолуктуу өмүрүң узун болсун. Ар кимиңер үйүңөргө келип отуруш насип кылсын балдарым. Булар эми рас сөзү да. Жылуулук, ысык каалайбыз. Балдарым менен бактылуу болду балдарым. Рахмат, мурда айтсаңыз башка жол болгон. Майлы. Атабыз ушунчалык ак көңүл болуп мынакей энебиз менен
Rahmat kızım, rahmat. Şu köptün katarına şunday nemelerge jetkirip, şunday bizi sıyla urmattagaňlarga ming marta rahmat. Razımız sizlerge. Biz ata-enebizge mınday kündü körsetken emesmiz. Muna hem Kuday körsetip ata sizlerden körüp atabız. Rahmat sizlerge. Rahmat sizler dagı şu bizdey sıy körgülö. Baldaryňardan. Hem Kudayım sen dagı uldun bolma. Kudayım uldun versin. Жок. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей апабыз Нурбаева, мындай да сиздер убагында эми мындай учур болгон эмес, ал мезгилде башка учур болчу. Сиздер башкача мамиле менен, сый урмат менен көргөзгөнсүздөр. Бумеранг жашоо бул кайтар дүйнө, мынакей кайтып атат. Эми балдарыңыздын балдарына кайтсын, турабы ата? Ушундай да. Балдарынан кайсын эми. Балдары башкача типте көргөзөт. Ооба да. Ошондой эле көрсөтсүн Кудайым. Салкын эже, мынакей. Ооба. Үмүтүмү четке какпай келип ата-энем съемка тартып бергениңизге Алла ыраазы болсун. Келген кадамыбызга ар дайым кыргыздын ушундай жакшы күндөрүн тартып жүрөлү. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аман эсен мына ушундай бейиштин образында болгон ата-энеңиздердин жанына келип калыңыздар, а сиздер да бир күнү. Кудайым насип кылса. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Москва жергесиндеги Салкын эжебиз менен күйөө баласынын атынан атайын келген куттуктоого күбө болдуңуздар, ортоктош кылдым. Эми мынакей азыр дагы көп сүйлөшөбүз. Могул жанатан бери босогодо турган торт. Токтоп туруң, мен окуп алайын, а? Мына жерде биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Бактыбызга бар болуң. Туулган күнүңүз менен дейт. Тирегим атам деген жер бар экен, мынакей. Шуну кабылдап коюңуз, а? Мына жаш балдарды бираз мындайра калып турасызбы? Байкабай, тебелеп албай эле. Ата, мына ушул белек дагы бир белектердин бири мынакей. Ар дайым жашооңуздар ширин болсун. Салкын эже, мынакей жашынакай торт келет мынакей. Азыр атабыз менен апабыздын алдына коебуз. Кол чаап турабыз, жашынакай шаңдуураак кылып турабыз. Rahmat baldarım. Ана эже, тапшырганча бир сиз кимис болосуз? Жакшынакай бир калоо тилектарды айтканча бир. Кана? Шаңдары сөйлесиңер ана. Сүйлөй бериңиз деңиз. Кана? Апама берип коюң. Мынакей. Гүл. Кол чаап турабыз. Мүмкүн болушунча жакшынакай кылып мынакей гүл тапшырган эжебизге сөз берели. Кана эже? Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 3-чү кыз болом. 3-чү кыз болосуз. 3-чү кызымын. Экинчи да адашып кетипсизби? Мен дагы сиздерди келет деп укпадым эле. Азыр көрүп алып толкунданып атам. Ала тоодой бийик болсун башыңыз, куттуу болсун кутман курак жашыңыз. 90-100дүн дастырконун кең жайып, мындан аркы бийик белдашыңыз демекчи. Атамдын бүгүнкү өздүк майрамы менен куттуктайм. Ата биздин төрүбүздүн көркү болуп, апам экөөңүздөр жанында абамдар, акамдар баардыгы чогуу биргеликте жүрө берсин. Биз ошону каалайбыз. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Көп жашаңыздар. Ай, рахмат. Кана куттуктап, жыттарын жыттаганча колдорун кармап, сарпай тапшырып коюңуздар, а? Мынакей азыр урматтуу көрүүчүлөр, мына 3-чү кыз болом деген. Эже атыңыз ким эле сиздин? Жамиля. Жамиля эжебиздин куттуктоосуна ортоктош болдук. Мынакей атабызга арнаган ак калпагын кийгизип жатат. Кол чаап коштоп турабыз. Бул деген башкаларга сабак болсун, башкаларга үлгү болсун дегендей, энебиздин колундагы гүлүн бери бериң, алып кое берели. Сизге азыр сарпай кийгизет эне. Охо, эне гүлдү аябай карайт келсе, гүлдү аябай багат келсе, мына гүлдөрдү карагылачы, урматтуу көрүүчүлөр. Энебиздин үйү толло гүл экен. Азыр жолуктарын салган атышат. Эже, бери карап коюңчу, сиз кимис болосуз? Сүйлөгөнчө, мисалы, сарпай тапшырып азем жүрүп жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мен эң улуу кыз болом. Эң улуусу, эң сулуусу, эң акылдуусу мен болом деп коесуңуз. Биринчи мен окуганмын.
Мен ақымым бар деп оқыштым. Кайсы окууну бүттүңүз эже? Физика, математика факультеті. Физика, математика факультетин бүттүңүз. Ош муну бүткөнсүз, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Ош мунун мугалимдери, Ош мунун жамааты, дагы бир кесиптештериңиздерди ушу шоро башат айынан таап алдым. Ооба. Куттуктай бериңиз эже. Мен дагы авамы жеңемди бүгүнкү өстүк майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бешенебизге аман болуңуздар. Дайыма сыйыбыздын көрүп, үйүбүздүн көрүп болуп жүрөбүз. Азаматсыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кол жаап турабыз, эми кичине бир шаңдурак отурайлы. Атам, мына белек эмне деген белек экен? Эмне деген белек экен мына көрсөтүңчү? Фамилиясы жазылган. Атам Мына Hyundai Базарбаев Нурбай. Kona дегенге окшош. Ооба, машинага. Документ. Машинанын документи бул. Ооба. Ачыңчы гана көрүп коелу документти, мына урматтуу көрүүчүлөр. Болду, ичине макул. Документи тапшырылып атат. Андан кийин энебиздин жолугу, андан кийин энебиздин үстүнө жакшынакай болгон сарпайлары. Эми урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин деле миңдеген сарпайларды кийгизген чыгарсыздар, бирок ушул программага тартылып аткан учур биринчи деп бардык кыздар эскертип атат. Апаңызды кантип сагынасыз? Сиз өзгөчө мисалы улуусуз да, мисалы атанын, апанын кадырын биринчи сиз билесиз. Сизден башка жакшы билген адам жок болсо керек бул. Өзүң эне болгондо билесиң дейт экен чынында. Дайыма башка эми кыз бала болгон үчүн үйүбүз бөлөк болот экен. Жегенибизде, ичкенибизде, дайыма пешенебизде ата энебиз бар болсун деп тилейт экенбиз. Бирок ошол балдарыңызга берип атып деле ушул атаңыз, апаңызды ойлой бересиз. Ушуларга берсем деп, ата эне сыяктуу эле сиз деле ата, апа болуп калдыңыздар да сиздер делечи. Менин да 5 балам бар. 5 балаңыз бар, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Кудай буйрса дагы көбөйөт. Энебиз мына Батыр эне сайын, Батыр энесиз да. Кана медалиңиз. Медалдарыңызды макпайсыз. Медалиңиз келе албай атат. Эне бүгүн сизди мактай турган күн эне. Сиздин жакшы баягы базир жакшы, кан жакшы деп коет эне. Ошон үчүн атабыз караңчы 40-тын кырында жигиттей болуп отурат мисалы. Эч бир 65 эч ким ойлобойт мисалы. Жакшы, дагы калуу тилектер барбы же? Ушу сиз аябай мындай бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып атасыз да. Биздин убакта кандай десем 93-жылы окууну бүттүм. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгон, оор кырдаал болгон. Ошого карабастан бизде авам шофёрлук кесип менен бизди баарыбыз тең окутту. Бир эки прессти алып жөнөйт эле мен келгенде. Эки пресс 60 сом акча болот эле. Ошол күндөрдү эстейбиз да, ошол мага жол кире болот эле. Ошол менен мен 60 сом менен бир ай жашап келет элем. Ушундай оор күндөр өттү, буюрса мынакей жакшы күндөр келди артынан. Базыбыз бардым. Эми ошо эки пресс акча жүрөт тең жанында. Биягында бир пресс акча, биягында бир пресс акча. Абдан сонун. Ал убакта бардык балдар эң кичинекей болчу. Мынакей баары тең бой жетип, баары тең балалуу болуп, үйүбүз баары тең ушу бала чакабыз менен келебиз. Биз дайыма ушул күндү күтөбүз 8 февралда. Баарыбыз тең күтөбүз. Ушул күнү менин балам да төрөлгөн, таятасын туулган күнүндө балам экөөбүз тең келебиз, ушундай кыскасы. Мынакей ушу сиздердин биз үчүн эң сонун күн. Жылда күтөбүз, жылда түрдүү сүрприздерди жасайбыз, көрөбүз өзүбүз дагы. Эң сонун күнүбүз биз үчүн майрам. Карабайсыздарбы, кандай сонун сөздөр. Ушундай сиздердин жакшылыгыңыздарды, сиздердин бактылуу болуп жүргөнүңүздөрдү көрүп күн сайын ата энебиз жашарат экен да. Азыр дагы мына сиздин сөзүңүзгө карап туруп, атабыз дагы бир 10 жыл, 15 жыл жашарып кетти. Азыр дагы бир жакшы сөздөр болсо 18ге келип калат атабыз, кадимкидей. Кана келиңиздер, кана атабыздын жанына өтүп туруп, бир жакшынакай сөздөрдү сүйлөңүздөрчү, кана. Сиз кимис болосуз? Бир тууган үкөм баласы. Бир тууган үкөңүздүн баласы. Менден кийингиси ушул. Атасы. Кичинебиз бияк. Кана аке, бул бүгүн Нурбай абабыз мактабаганда качан мактайбыз турабы? Кандай киши? Жакшы киши да. Баардыгыбызга үлгү боло турган киши. Айылга үлгү боло турган киши. Кандай өзгөчө касиеттери бар, сапаттары бар? Сапаттарын айтып бете албайсың, жакшы. Өтө көп. Өтө көп сапат, жакшылык сапаттары. Жол Ана 65 жаш курагы менен куттуктап, бир жакшы бир историялар болсо айтканча бир белгилеп кетсеңиз боло берет.
Кайсы учур эстен кетпейт эч ооздунчу сиз ушундай. Кээ бир учурларын сактап каласыз да мисалы. Мен айтайын да. Кана. Мен кичинекей болчумун да. Абамы мен күтүп турат болчумун да. Ушу 5-4 жаш кичинекеймин да. Анан чоң атам бар болчу. Анан чоң атам уктабайт эле да. Анан абам келет эле машина менен. Кайсы убак болсун абамы мен жолдон күтүп турам. Абам мени көчөнүн ылдыйына чейин алып барып, кайра алып келип, анан атама кирип, ата мен келдим дейт. Болуптур балам, эми болуптур, эми жат, эми уктайм дейт. Анан атам уктайт, абам үйүнө келип жатат эле да. Мынакей ошол сыйдын мынакей үзүрүн көрүп атат абам. Үзүрүн көрөт, үзүрүн көрсөң Кудай буйруса. Ушундай жолдор менен Кудайым көрсөтөт экен. Ушундай атамы ушунчалык сыйладык. Мынакей эми чоң атам өздөрү чоң ата болуп, өздөрү чоң эне болуп отурушат, төртүн көркү болуп ушунчалыгына шүгүр. Ай, рахмат. Кана улантабыз. Куттуктоону айтыңыз. Жүрөктөн чыккан сөздөрдү тартып алыңыз. Жакшы кишиде эле коесуз болду. Ошонун ичинде баары бар. Куттуктап коебуз. 65-100 жашка чыксын деген бир калоо тилектерди айт дегендей. 65 жашыңыз кут болсун. Кудайым канча өмүр берсе ошончо жашаң. Ушундай эле. Ден соолуктуу болсун, Ден соолуктуу болуң. Ушундай балдардын ушу белек бешкектерин алып эле ушу жакшылыктарына бөлөнүп жүрө берсин. Ушуга кошуласызбы? Кошулам. Болду. Мынакей кенжетайыбыз дейт, мынакей эң эркеси болом дейт, мынакей байлыктын баарын алып кеткен, үйдүмдөгү баардык бүт көзгө көрүнгөн алтын сыяктуу болуп көрүнгөн мен ташыйм деген кыздардын бири экен да. Кана атабызды куттуктап коебуз. Салыкта болуң. Биздин үйүбүздүн төрүбүздүн көркү атам. Дайым жашайбыз. Кубанычтын көз жашы. Буга кол чабыш керек мындай ыйга. Сөзсүз түрдө кол чабыш керек. Кантип дагы эле эркелейсизби дагы? Кадимкидей эле эркелейсизби? Мен дайым эркелейм. Мен атам бир чалганда атам дайым менин жанымда болот. Карабайсыздарбы? Урматтуу көрүүчү, өзгөчө сөз. Менин атам бир чалганда Мен дайым жанымда болот. менин дайым жанымда болот дейт. Ар бир күнүнө Атама чалсам, атам сразу жетип барат. көрдүңүздөрбү? Радом болсо деле жетип барат атам, мен кеттим дегенимде. Күйөө баладан мурда барып калат. Атам дайым биринчи барат. Биринчи болуп жүрсүн, Чалбай калсаң эле сенин үйүң узакта, чалбайсың деп калат. Кайра сагынып чалат да ата деген турабы? Анан эң мындай карап туруңуз. Эң узакка кайка берип койдуңуз? Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эң кичинекей кыз атасына көп экен. Атасына окшош кыздар бактылуу болот дейт, талайлуу болот деген бир жакшынакай сөздөр бар. Мынакей атама ушунчалык мен бүтүн ушул дүйнөмө арнагым келет. Атамсыз мен жашоону элестете албайм деген кичинекей кызынын сөзүнө ортоктош болдук. Ата деген сиз үчүн да кандай бул адам? Бул адамдардын ар бир күнүнө ичиңиз таарыйбы? Ар бир өткөн күнүнө. Атам бул биз үчүн өтө асказуулуу тирегибиз. Атам бизди дайым колдоп, кубаттап, каяка болбосун, неден болбосун бизди дайым толуктайт. Акча десең акча болот, кийим десең кийим болот. Дагы акча сурай бересизби азыр деле? Мен окутам деп атам. Ошодон айттыңыз. Эмнелерди кылды? Сен окушуң керек деп Ошко барды, Жалалатка барды, ошентип. Сизге 4 пресс, бияка 2 пресс башкаларына. Мени өзү ташып окутту. Жалалатта окуп болчу. Турмушка чыгып кеткен эле да. Биринчи. Атам окутканда жардам кылып. Жакшы. Анда неме буга келгенде пресс түгөп калган. Түгөп калганбы? Анда атам шопур болчу. Ондо. Өзү мени Жалалатка алып барып, кайра Жалалаттан алып келчү. Жакшы. Атам тааныштар бар болчу, мени чалып коет эле, кызым келет алып келгиле дейт эле, алар алып келип коюшат эле. Жакшы. Мен окууну бүткө чейин бекер барып келип жүргөм. Кудайым буйруса өмүр бою эркелеп жүрө бериңиз. Эркелеп жүрүңүз. Кызым англис тилде окуган. Англис тилде окуган мынакей. Англис тил мугалим болуп иштеп атасыз азыр, Англис тил, математика, физик. Эң улуусу математика, физика факультетин аяктаптыр. Эң кичүүсү англис тили, ортончулары Кыргыз тили. азыр 6 кыздын канчасы берди?
Azыр üçөө тең сүйлөп койду уже. Экинчиси кана? Экинчиси. Москвада. Экинчиси, төртүнчүсү да Москвада. Болду. Мынакей эми Көз жарайында больницада. азыр ушул учурда больницада. Кудайым аман эсен көз чарбасын. Эне өзгөчө сиз мисалы кабар алып аткан болуш керексиз, мисалы ошол кызданчы. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер. Неберелери, эже ким болосуз сиз? Келин болсоң сондо. Ошода. Мен ошо жака өтөйүн, сиз туруп турарыңыз, ошода сүйлөйсүз, эже. Мен өтөйм. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми ошондо сиздин кайнагаңыз болуп калат да. Кайнагаңыз, отуруңуз, отуруп алып сүйлөйбериңиз. Мына эже, учурдан пайдаланып мынакей кайнагаңызга бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү тартып өтө бериңиз. Эми кайнагаңызды мактаңчы, бир көрөлүчү. Кайнага менен келин ортосундагы мамиле кандай болот экен? Мен атама эмне дейин? Күнүдө эң жакшы калууну каалайм. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, биздин пешенебизге бар болсун. Калганы бир 4 куплет ызы бербейсизби? Ушу үйүңүз бар экен да, чөдөчү. Ырчылар кошуп жүрөт экен, Мен акам менен жеңем дайым жакшы гана. Өзү негизи ырдагым бар эле, бирок азыр толкунданып, толкунданып атасызбы? Деп туруп баштай бериң гана. Тамакты ачып туруп. кайсы берсең кошулабыз биз. Силер баны кулпурамын, сүйүктүү бир тууганым. Адамдар сөзсүз сурай, барбы деп бир тууганың. Солгас мүрөгүмсүн, үзүлбөс күдөрүмсүн. Коштоп койбойсуздарбы эми? Калганын билбейсиздерби? Аябай сонун болду эже. Сонун болду мынакей. Рахмат, чоң рахмат мынакей. Сонун куттуктоо ыр менен коштолдук, ана. Неберелер гана. Эми сиз жана сыртта бир куттукладыңыз эле да, сыртта эми үйдүн ичинде деле бир куттап коюңуз, ашыкчы болбойт. Ана атабыз менен жанына барып бир жакшына. Неберелер даярданып турсун. Бардык ирети менен, урматтуу көрүүчүлөр, биз жана караңгыда ирең бараң Бек Султан мырзаны көрсөттүк эле. Мынакей Бек Султан мырзанын азыркы үйдүн ичиндеги жарык абалын отуруңуз. Эне өз менен сиз азырчы Бек Султан мырза, сизден өткөн бактылуу адам жок азыр мынакей ушул таптачы. Себеп дегенде мына оң жагыңызда атаңыз отурат, сол жагыңызда энеңиз отурат. Сизден бактылуу адам жок. Кана бир ушул учурдан пайдаланып ата энеге болгон каалоо. Не дейбиз эми, ушу атамдын бүгүнкү 65 жашкы куттуу болсун. Атам менен апам ар дайым биздин пешенебизге бар болсун. Ар дайым оорубай, сыркабай, бизге акыл насаатын айтып, бизге туура жол көрсөтүп, бизге дуалар кылып жүрө беришти. Аллахым өзү насип кылсын. Ушу атам бул бизди эми кыйынчылыктар менен чоңойтты да. Атам өзү шопур адам да. Бизди шопурчулук кылып багып, дыйканчылык кылып багып, апам экөө. Чогуу. Анан каласа ошо чоң бир ниеттерибизге жетип отурабыз. Анан ошолордун катарында абама, жеңеме рахмат чоң. Ар дайым ушулардын дагы пешенеси ден соолугу чың болсун. Биздин пешенебизге аман болсун. Дейбиз эми ушу атамдын эң ишенген азыр жалгыз укасы бар ушу. Ушул ийниси бар болгон үчүн чоң колдоо, бири-бирин колдоп, жакшы сый мамиледебиз. Жамандык жакшылыкта жакшы жаныбызда. Ошолордун дагы ден соолугу чың болсун. Анан бир турган эжелериме ушуларга дагы ыраазычылык билдирем. Ар дайым мени колдоп, бизди колдоп жүрүшөт.
Рахмат, бар болуңуз. Ушуларды ушу эжемдерди колдогон жезделерге дагы күйөөбөлөргө дагы рахмат. Ой, азамат, мына ушул жерден утуп кетти, мына ушул жерден. Атам бери. Колдогон үчүн ушулар ушундай болуп турат да. Балисында келип турмушту. деп койсо болот. Оода. Жанатан бери. Жок, жанатан бери мисалы ушунчалык сөздөр сүйлөнүп атат, баары кыздардын атынан, башканын атынан деп анан ошол эле учурда мынакей Бек Султан мырза жезделерин дагы атап кетти. Биз жана салкын эженин күйөөсүн гана атап койдук эле. Көрсө баардык жезделери бирдей мамиледе экен, Анан дагы мына Үмүт акам узак аван баласы. Сүйлөдү. Атам чоң баласындай эле. Бардыгы ошентип эле ойлойт. Нурбайдын чоң баласы депчи. Ошо экөө кеңешип, ушу жардам берип жүрүшөт. Акама дагы рахмат чоң. Азыр Сиздерге ийгилик болсун. Ата-энеңиз сиздин колуңуздабы? Ооба, чогуу жашайбыз. Келинчеңиз каякта жүрөт? Мынакей, келинчеңизге сөз берели мынакей. Отура бериңиз. Мындай кылып коюңчу, атаңыз менен апаңызды кучактап, беттеринен өп жакшынакай кылып туруп, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз. Бул ирмем эч качан унутулбайт. Бактылуу болуңуз. Ар дайым ушул эркелеп жүрө бериңиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, эң маанилүү маекке кез келди. Себеп дегенде ушул аталарды, апалардын өмүрүн узак кылган, ден соолугун чың кылган, ушул үйдө баккан келини, эң кичүү келини, Эркетай келини. Мына ушулардын колунан даам сызып, ушулардын колунан ысык чай ичип, ысык тамак жеп, баталарын алган жана ошол адамдарды, аталарды, апаларды 100 жаштан ашырам деген келиндер, адамдар мына ушулар болот. Эми сиз мына ошол эки адамды канча жашка чыгарам деп кубаттанып атасыз? Кудай кааласа апам менен атам көп жашайт. Атам менен апам баары үчүн ушу ийгиликтер болуп атат. Бизди колдогон атам менен апам. Атам менен апам ак батасын алып, көп ийгиликтерге жетип атабыз. Кана бир кол чаап, колдоп коебуз бир аз. Бир мындай бир учурларды эстеңчи. Эмнени билбей келдиңиз эле, эмнени үйрөндүңүз бул үйдөн? Канча жыл кызматтасыз бул жерде? Жаш келген. Келгениме 4 жыл болду. 4 жыл. Мен келинмесиз кыз элемин бул жерде. Атам өзү айтып калат, мени 6 кызга алмаштырып алганмы келиниме деп. Мынакей урматтуу, бир кол чаап коебуз, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мына чоң идеология, мына чоң сабак кийинки муңга урматтуу көрүүчүлөр. Көп нерсени эле үйрөнбөй келгенмин өзү. Бардыгын апам акырын үйрөттү. Нан жапканды, тамак жасаганды. Нан жапкан эми эле нан жаап калдым. Кайненеңиз эмес, апаңыз. Апам. Апаңыз эмес, подружкаңыз. Мына ушундай жакындыкта болот экен да, кээ бир келиндерчи мисалы, бир кайненеңизди мактап көрдүңүз беле ушул күнгө чейин? Ооба, көп мактайм. Бетине, мындай бетме бет сүйлөшкөндө мисалы мактап көрдүңүз. Мактап коюңчу гана. Жок, бул сабак болот кийинкилерге. Үлгү болсун. Дүйнөдө эң жакшы, мээримдүү апасыз. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуң. Сиздин колдооңуз менен көп ийгиликтерге жетип атам. Билбеген нерсемди үйрөнүп атам. Жакшы кайнене дебейм, апам болот. Ай, рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз. Сиздердин дагы мына ушул балдарыңыздардан мына ушундай бактылуу көз ирмемдер кайта берсин. Кана келиңиз. Келиңиз кана. Келиндер командасына сөз берилип атат. Кана сиз канчанчы келин болосуз? Укам келин. Бияктын келини баары келин да. Айырмасы кайсы? Эң кичүү келини болом. Урматтуу көрүүчүлөр, баса беле айтып кетейин, ушул Нурбай абабыздын бир тууган инисинин келини экен мынакей. Келгениме 3 жыл болуп калды. Мен келген боюнча бул жерде кыз эле болуп турам. Эч бир ата энем, чоң атам, чоң энем сен бу жерде келинсиң, сен мындай кылышың керек деген эмес. Сен кызымсың, кыздай жүр, эркин жүр. Анан эми кээ бир кайната кайнелер болушу мүмкүн. Тиги жака барбайсың. Анан мынаны кылба, бизде андай жок да. Тыюу салгандар, чектегендер. Чектелбейт. Андай нерсе сиздерде жок. Сиздерде жок. Ата энебизде эле бир жака баратсак, апа баратам. Ушундай эле да. Пулдан бериң. Бир жака кеттим, пулдан бериң. Ошондой эле, ушундай. Эч кандай тыюу салбайт, бардыгын өз оюңда. Жакшы. Анан билбеген нерселерди ар дайым жакшы сөз менен, жылуу жумшак нерселер менен үйрөтүшөт. Ушул убакка чейин мен 3 жыл болду жашаганыбызга. Андай катуу сөз уга элекмин. Баары эле кызым, эми ката кылып койсоң, мындай кылыш керек. Эгер угуп калсаңыз эмне болот? Эми ушунча 3 жылдан бери
Ушундан бери жакшы сөздөрдү айтып келген ата Оода. энем мындан ары деле ошондой эле болот деп ойлойм. Анткени биринчи келгенде кандай кабыл алса ошондой эле жашоо болот деп ойлойм. Ай, рахмат. Кол чапкыңыз аябай сонун сөз болду. Бактылуу келиндер бар экен мынакей ушундай үй бүлөнүн, а? Эми мынакей неберелерине келиңиздер. Неберелерге сөз берели мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бар болуңуздар. Бактылуу болуңуздар. Келиңиздер мына. Неберелери бардыгыңыздар чоң келиңиздер. Бирден эмес, баарыңыздар чоң келиңиздер. Келиңиздер, а? Кана сүйлөгөнчө энеңиз болобу, тайнеңиз болобу? Тайнеңиз болобу. Келиңиздер, өтөрүң. Тайта сиздин тууган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым денсаулыкта болуңуз жана балдарыңыздын, неберелериңиздин пешенесине бар болуңуз жана менин атыман бир ырсаптары болсун. Ата деген, ата экен да аты улук. Перзент үчүн жер тырмалап казып кудук. Мээнет кылып балам аман жүрсүн деп алы жеткен жумушуна болуп кулдук. Ата деген, ата экен да аты улук. Уул кызым деп жер тырмалап казып кудук. Балам аман жүрсүн деп турса дагы өзү ооруп, балам аман жүрсүн деп турат дайым ата дегенчи. Ой, азаматсына урмат. Өтө сонун сөз болду. Тайтада сизге айтарым, жегениңиз жүзүн болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ойногонуңуз бильярд болсун, кармаганыңыз миллиард болсун. Бильярд ойнойсузбу? Ойноң эми. Миллиард пул келет сизге. Ой, азаматсыз. Кана келиңиз, кана. Айта туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Айта туган күнүңүз менен куттуктайм, өмүрүңүз узун болсун. Бактылуу жашаңыз. Эмне белек кылып атасыз канаке? Мына сары кагаздарда эмне бар? Наскилер бар эле тайтам. Наскилер бар эле азамат. Кана бирден тапшыра бериңиз. Кимиси таятаңызга, кимиси таянеңизге. Болчап турабыз, мына урматтуу көрсөз. Сары кагаздарда мынакей наскилер экен, кышкы наскилер экен мынакей. Сонун көрүнүш, сонун белек. Жерде бирөө шыпылдап эле колтуктап кетип калды, бирисине экенин бересе. Таңыңыз ушул бутун жылы алып жүрсө, балким ошол буттар менен эртең мекеге барып калат. Ой, азамат. Урматтуу көрүүчүлөр, мындан кийинки белек, мына ушул эки адамга Кудай буйруса үмүт кылабыз, ниет кылабыз, ажылык сапарга сертификат болсо керек деп ойлойбуз, Кудай кааласа. Мынакей. Омин, ниет кылабыз. Кана келиңиз, мынакей. Салкын эжебиздин балдары ким? Куттуктап койгон, сүйлөп койчу. Куттуктайм, тайне, тайта деп. Чын жүрөктөн куттуктайм, өмүрүңүз узун болсун. Ай, азаматсыз. Жүзгө чыгып кампир болуң деп кой. Не дейт? Кана бери карап сүйлөп койчу. Айта туган күнүңүз менен. Ой, азамат. Сонун. Таятагам не белек кылдың? Чупа-чуп белек кылдыр, ай азамат мынакей, сонун. Мынакей дагы бир жигит жүрөт. Куттуктап койчу кана. Кана? Тилегим атам дейт. Кана барып беттен өп кой. Азамат мынакей сонун куттуктоо болду. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы небелер барбы? Небелерден болсо келиңиздер. Куттуктап, жакшылыкка каалоо тилектерди билдирип коюңуздар. Өтө бериңиз кана. Кайта бүгүн месигетилерим жалаңа дашылыктар, бүгүнкү өзүң байрамыңыз куттуу болсун. Сизге жалаңа дашылыктарды тилейм. Ай, азамат мынакей. Дагы бир небелерден куттуктуу болсун мынакей, сонун куттуктоо. Урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Күнүңүз менен куттуктайм. 65 жашыңыз куттуу болсун, өмүрүңүз узун болсун. Мындай жаштардын көбүн көрүп жүрөңүз, сиздин пешенеңизге аман болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей алыстагы салкын эжебиздин кызы экен, Барбы дагы? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сонун учур, сонун көзүрмемдер. Эне
Эми мынакей 65 жашка чыккан Нурбай абабыздын бүгүн туулган күнү, юбилейлик бир той болуп атат да, мындай айткандачы. Мына Ушкаңыздын туулган күнүнө карата эми сизден бир 4 сап ыр болсун эне. Баардык ушу менин аттенен программасында ырдашат. Ырдаган эмесмин, Эч ырдаган эмес. Анда мындай кылыңыз эже. Эне, мындай кылыңыз эне. Эне өз ырдай албайбы? Жок. Ырдабасам да мындай кылабыз. Алгачкы махабатыңыз Нурбай аба болгонбу? Жашты кеске бир түшөрүчү. Айтың эми, секрет кылбай айтың мынакей. Ama bizim mezgilimizde андай жок эле да балам. Жок, эми мындай элестетип көрсөңүз, мисалы, азыркы күндө элестетип көрсөңүз. Азыркыларда ошондой болот, анан нормалда ата-энебиз эле берген. Мындай карасаңыз бир кара тоорусунан келген будай раңдуу, супсулуу болгон жигит турат кашыңызда. Өзүм эле эжем баласы. Өзү эле эжем баласы. Жакшы, жакшы. Анда эне абабыз ырдайбы, ырдабайбы? Жок. Ырдабайбы? Сиз да ырдабайсызбы? Эмнеге ырдабайсыз? Шопур болуп жүргөндөр мурда баягы тала түздө ырдап жүрчү эле го. Олмал тура кебекте жаш кетти. Олмал. Болду. Абабыз ырдайсызбы? Бир куплет ырдайсызбы? Токтоп туруң анда. Сизге өтүп барайлы. Бул эмне тапшырайын деп атасыздар? Бул эмне? Конвертпи? Атаңызга. Так. Эмне бар ичинде? Канча акча бар? Секрет, секрет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир белек акчалай сыйлык мынакей кыздардын атынан. Сыйлыктарыңыз кут болсун да, акчаны көбөйтүп. Ооба, бензинге унутуп калыптыр, бензинге. Машиналга бензин унутуп калыптыр да. Канабы мына бизнес эле сейде балдардан сый көрүп Кудайым. Дайым жолуңар ачык болсун. Сендерде ертең чоңа чайна деп ошо саска йогла. Бактыруу дорду сүрүп, бизди канча балдарга ушундай болду көргөн. Ай, азамат, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эми бир тууган инисинин ыры менен, андан кийин бата менен жыйынтайбыз көрсөтүүнү. Абабыздан бир жакшынакай бир сиңгил. Кана. Мен не дейм? Менин атам, менин акам. Şu akam ömrünüzün olsun, desolutun olsun, şu özlük mayram kut olsun. Şu cegeme köy, bizde bak çoğuna çıktı, şu atörüzün korku ol direvesin. Biz şuları görüp, sınıflarına şuları görüp yaşayız. Biz de peşine özgür daim şu aksakallar, şu gömdöz ömür versin Kudayım. O, men aytkanыңыз kesin. Şu daim peşine özgür, şu bala çakallar, nevre çevirlerin, barizin, körüzün korku ol direvesin. Aytkanыңыз kesin деп туруп бир. Akama şu kırırızda bersem, Kayseri'den ne de bersem. Советскийлерден ырдай бериңиз. Altından kağılayım altıma pa. Bilgenler bolsa koştoyбуз. Alыстap günümü sana tapta. Maksatı her bir yaştan bilim alu. Azıkı güldü turgan uşul çakta. Altına ka bol boçu kapa. Özüm için bana takma. Ой, азамат, сонунur. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дээрлик 50 мүнөткө жакын убакыт Нурбай абабыздын иш чарасын тартып атабыз, жакшылыктарын тартып атабыз. Бул жерде жакшынакай сөздөр сүйлөндү. Балдар кыздардын белектерин дагы сыртта дагы ичте дагы айттырып алдык дегендей. Мынакей бир тууганын дагы нырын ортоктош болдук. Эми программаны жыйынтап жатып, Нурбай аба, эми сиздин бир ушу балдар кыздарыңызга, өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган балдар кыздарыңызга, неберелериңизге, тууган урукка, жалпы кыргыз элине өзүңүздүн бир жакшынакай алакан жайып бир бата берип койсоңуз, андан программаны жыйынтайбыз, а? Кана омин. Кана омин. Кудайым şu балдарыбызга, эл журтубузга рызкын дөөлөт берсин. Неме тесе максатса не жетсин. Ким үмүт кылган максатына жетсин. Элибиз журтубуз пашалар тынч болсун, мамлекет тынч болсун. Бизге ошол гана керек. Балдарым тынч болуп ойноп жүрбөсүн. О, мен кана эми эле. Сага дагы. Силердин ишиңерге, ишканаңарга, компанияларга баары ишиңер жүрүшө берсин. Ошо биз ошону издеп таап,
işiniz жүрүзү. Biz de razıyız. Rahmat. Biz oylagan yerden kep kalır. Rahmat. Ошода. Мындай биздин негизги милдетибиз ошол. Şehir var kız жарыкка чыгып tanıdıp угуп калабыз. Rahmat. Оода. İyilik bu senin işkanаңарга. Рахмат, чоң Чоң рахмат. компанияңарга işkanаңарга. Айтканыңыз келсин. Эми энебиздин жакшынакай болгон батасы дагы сөзсүз биз үчүн маанилүү. Ана эне. Мен. Ne deyizem. Birinciden şu жолдошум менен кайныме ушулар дайым өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым биздин пешенебизге бар болсун. Оорубасын ушулар. Анам балдарым. Бардык балдарым бактылуу болгула, өнүп өскүлө, көптөн бири болгула. Дайым балдарыңар да, өзүңөр дагы ден соолукта болгула. Не тилесеңер тилеген максатыңарга жеткиле. Кудайым şu силердин да көпкө бергенден силерге дагы берсин. Не дейбиз эми, ушу бардык жакшылыктар ушуларга болсун. Мен айтканыңыз келсин. Бир эле абысыным Абрем бул жерде, бирөөсү Москвада. Бардыгы тууган уруктар менен бардыгы ояктагы абысыным да, бул дагы баары тынч болсун, бала чакасы менен бактылуу болсун. Ушулар да бактылуу болуп, өнүп өсүп, өз балдарынан ушу бизге окшогон сыйларды көрсүн булар дагы. Рахмат, чоң рахмат. Көпкө бергенден бардыгыбызга барабар берсин. Тынч болойлу, бар болойлу. Рахмат укам, сага да ишиңе ийгилик, өзүңө ден соолук. Дайым ушундай элдин ишини аткарып, ушундай не тилеген максаттарыңа Кудайым бере берсин. Мен айтканыңыз Бүт келсин. жакшылыктар болсун. Келген кадамга чоң рахмат, ушунча бизди сыйлап келгениңе, эми биздин сыйыбызды көрүп, анан Рахмат. Бир коюм чайыңызды, бир сүндүрүм наныңызды жемейинче кетпейм, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы эле сыйыбызды көр. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мынакей менин ата-энем программасындагы сапарын карып жаткан учуру, бул учурда мына Өзгөн районуна караштуу Шоро-Башат айылында чогуу бирге түтүн булаткан энебиз менен атабыздын жакшынакай болгон юбилейлик иш-чарасына сиздерди ортоктош кылдык. Мына өзгөчө Россия жергесинде иштеп жатышкан ушул 4-көзүмүн деген салкын эжеге дагы ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин Бек Султан баласына дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Себеби мына автоунаа тартылып атат. Андан кийинки атыңыз Жамиля дедиңиз, Жамиля эжебизге кийинки кыздарыңыздар. Элмира деген эжебиз, мынакей физика, математика мугалими. Россиядагысы, сиздин атыңыз ким дедиңиз? Орунбек эжебизге мына физик, математик кечиресиздер. Мына физик, математик эжебиз мына ушул эжекебиз. Андан кийинкиси эң кичинекей, Бурул, анан Асел деген. Анан албетте мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө бир бата тилек кылабыз. Ушул роддомдо ушул Нурбаевабыздын кызы көз жары учурунда экен. Кудай бир саман эсен көз жарып алсын. Ылайым сиздерге дагы бир ширин болгон, мына торттой ширин болгон дагы бир неберени бул жарык түнүгө алып келген болсун. Программаны жыйынтайбыз. Кана бул ушул небереңиздин аман эсен жарык дүйнөгө келишине бир бата кылып коелу. Амин. Şu kızınızdaki esenin yekilberini alsın. Kudayım özü bergen öz oğlundan versin. Yani şu kızlardan жақсы kızlardan baktığım olsun, önü ölsün. Son tattan hakamı cegimde tinç olsun. Daim şu yerlerde toylar olsun, жақсы günler olsun. Жайлыганда солгон жакшылыкта жайылып берип тууган урпан чоң болайлы. Биз болсо урматтуу көрүүчүлөр программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки мына ушундай бактылуу үй-бүлөлөрдүн очогунан жолукканга чейин жакшы туруңуздар, баардыгыңыздар. Амин. Рахмат.